Абу Давудта келген Жабир ибн Абдилла кабарлайт. Күндөрдүн биринде ушул сахабалар бир тобу сапарга чыгып калды. Анан арабыздан бирөө башын жарып алды дейт. Башын жарып алды. Эч кандай башы канап, жарадар болуп калды. Анан ал жерде түн өчтү. Анан ошол жерде таңгамалы башын жарып алган адам бизде бай кыргызча айтып коет, гусул болуп калды дейт да. Чүркөп эртең менен турайын десе, гусул алышка душар болот. Чүркөп калды. Анан ал адам сурайт жана жанындагылардан: "Эй, силер кандай дейсиңер? Мен ушу башым алып канып атат. Мына жарадар. Эми азыр мен гусул алышым, денем бар, башым бүт жуушум керек. Не кылам?" деген кеңешти беришет. Сурашат. Сурайт тиги адамдардан. Анан алар не дейт? Сага уруксат берилбейт, сен деген полный денең жуушуң керек деген. Башыңды да жуасың деп. Эми элестетиңиздер, сапарда, шамал, талада. Анан тиги адам жана жара башы жарылган болсо да ошол жерге сууну агызып, кадимкидей жуунат. Жуунгандан жанагы жарылган жери күчөп кетип, сапарда ал адам өлүп калат. Элестетиңиздер, жана жери гусул алгандан күчөп өлүп калат. Анан бул кабарды пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтып барышат. Эмне деген пайгамбар алейхиссалату вассалам? Каталуху каталахумуллах алла саалу ида лам я'ламу. Алар өлтүрүп салган турбайбы деди. Көрдүңүздөрбү? Ал өлдү деген жок, өлтүрүп салышты деди. Туура эмес багыт берип, билбей эле жооп берип коюп. Билбегендейин сурашпайбы деди. Аллах таалам аларды азапка салып коет го дегендей пайгамбар алейхиссалам ката айтты да. Неге билбей туруп жооп беришет? Билбегендейин сурашпайбы деп. Өлтүрүп салдык адамды деди. Билбестиктин жообу, шыпасы суроого деген. Эмне деди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Ал нерсеге жөн эле таямал кылбайт беле, кургак тарата эле албайт беле деди. Же болбосо ошол жарадар болгон жерине бир чүпүрөк менен байлап коюп, башка жерин жууп, ал жерин кургак эле сүртүп койсо болот го деди. Мисалы, билесиздер, кайрын тистерде канап кетип, жана бинт менен ороп коет, лейкопластин, анан аны суу менен кылса күчөп кетет. Тараталууда же гусул алууда ошондой коркунуч болсо эмне кыласыз? Ал жерди жуубайсыз. Башка жериңизди жуасыз дагы, ал жерге жөн эле макс тартып коесуз. Мына ушул нерсени бул адамдар билген эмес. Жок, гусул деген бар да. Түшүркөсөң, гусул болуп калсаң, гусул алышың керек деди ал адам. Анан жуунду калчылдап, башын жууду шалпылдап суу менен. Анан өлдү. Аны кимдер багыт берди? Жана жанындагы жан жөкө. Билбестиктен. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам кабар берди. Бул жахилдик, билбестик, караңгылык, бул дагы оору деди. Эми ушул оорудан айыгуунун жолу суроо эле деди. Сурап билиш керек эле деди.